9 жаштагы Элхан протесттик ортопедиялык буюмду колуна кечээ кийген. Бүгүн колун өз алдынча кыймылдатып, керек болсо майдан нерселерди кармаганды үйрөнүп калды. Протесттик мүчө булчуң муундарынын жардамы менен кыймылга келет. Өспүрүм 1 жыл мурда интернеттен көргөн батарейка тууралуу маалыматты тажрыйбалап жатып, колунан ажыраган. Кече күнү барып келип туруп тагып кеткен. Тагып анан кийин үйдөн разрабатывать этип атканмын. Эмнелерди кармап көрдүң мисалы үчүн? Ручка, фломастер, клей, шарик, жана. Ушундай эле киберколду тагынууга келген өспүрүм кичинекей кезинде электр тогу менен иштеген эт турагычка колун алдыртып жиберген. Жакында ал дагы протесттик ортопедиялык буюмду акысыз кийет. Биз азыр бияктан каркасын моделировать этип, полный слепок, кол размер эмесин полный биз бияктан жиберебиз. Каркасын. Анан ушуга подгонять этип, жактан каркас жасалат да буга. Бул слепок 1 күндө 2 күндө даяр болуп калат. Слепога. 1-2 күн. Анан ошону тияка жиберебиз, ошо тияктан засеет да. Киберкол республикалык протесттик ортопедиялык буюмдар мекемесинин өкүлдөрүнүн биринчи эмгеги. Алардын алгачкылары аталган мекемеде каттоодо турган 26 балага сунушталып, 10-уна акысыз берилүүдө. Жасалма мүчөнүн пайдалануу мөөнөтү 5 жылга чейин. 2023 жылга жакшы жаңылык менен кирдик. Бизде бардыгы 311 адам каттоодо болсо, колун протездөө боюнча анын 26-сы балдар түзөт. Протез материалын эле алып жасагандыктан бир аз бюджетке да арзан болот. Ошондой эле протезди 2-3 жылга чейин колдонсо болот. Ичиндеги гана приемникти гана өзгөртөбүз. Ал приемникте болсо биздин балдар 8 кызматкер окуп, аны кантип өзгөртүүнү билишет. Эми ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер мындай буюмдарды сырттан эмес өлкөдөн ала алат. Мындай мүмкүнчүлүк Орусиянын моторика компаниясы менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылып, адистер атайын окуудан өтүштү. Завод, может, Борбор Азияда бул жалгыз өкмөттүн заводу алганда бардыгы монтип менчикке чыгып кеткен болчу. Биз ушуну монтип карап турабыз. Андан кийин мурун ушуки заводдун каржылоосу биз жылда 65 миллион сом болсо, быйылкы жыл болсо биз 109 миллионго чейин жеткирип, буларга да кошумча жардам берген болчубуз. Ошондой эле бул мекемеде протесттик буюмдардан тышкары ортопедиялык бут кийимдер дагы чыгарылат. Бут сөөк оорусу барлар дартына жараша атайын тапшырык берсе болот. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.